Алло, да. Алло, вы да, я слышали? дико извиняюсь, конечно, у вас тут не отлично, дверь. Можете вынести, пожалуйста, на улицу, я вас жду. Дагы Альберт Гос прям жестко текшеребиз, там наркотик жокпу, Альберттин муту иттердикиндей эле болот. Аябай жыттайм. Конечно, дико извиняюсь, у вас тут дверь нету, поэтому можете кто-то подойти и забрать товар. Наркотики долду, там мошенниктер жок, бүт ушул машина менен барды. Текшеребиз, чтобы наркотик болбош керек, жана мошенниктерге попал болбош керек. Ушул это самое главное. Ассаламу алейкум, Альберт YouTube каналына мекендештер. Бүгүн өтө сонун жаңылык болот. Бүгүн доставкада иштейбиз, ким менен иштейбиз, бардыгын көрүңүздөр. Азыр Арсен хан бардык эле тааныйт туугандар, блогер, Инстаграмдагы блогер дос балам болот. Бул өмүрдөн бакыт бар бакыты. Бакыт менен кошо жүрөт азабы. Бирөө сенин жүрөгүңдү жаралап, бирөө сенин жүрөгүңдүн арманы. Бул өмүрдүн кайгысы бар кайгысы. Кайгы менен бирге жүрөт жыргалы. Бирөө сени урмат сыйга бөлөсө, бирөө сенин бул жашооңдун ырлары. Бул өмүрдүн арманы бар арманы. Арманы жок ансыз адам жашайбы? Бирөө сени жамансың деп жек көрсө, бирөөнүн сен арманысың арманы. Бул өмүрдүн күлкүсү бар күлкүсү. Күлкү менен кошо жүрөт күйөтү. Бирөө сени жакшы көрүп жагынса, бирөө сенин жүрөгүңдүн сүйөөсү. Өмүр деген көндүрөт чын баарына. Сен андыктан тагдырыңа таарынба. Кудай бизди сыноо үчүн жаратса, бул сыноодон өтөлөчү. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи туугандар. Арсен хан досум айтат, доставка иштеп көрүп атам, доставкада иштеп атам, жаңы баштадым. Ал YouTube'ка видео тартпайт эле, эми жаңы тартып баштап атам дейт. Анан бүгүн канча иштейбиз, эмне болот, кандай приключение болот, бир тартып көрбөйлү, чогуу контент кылып, чогуу доставка кылып иштеп көрбөйлү деди эле. Анан бүгүн эртерээк жолугушубуз керек эле. Азыр кечинде кечирик жаткан окшойт. Азыр үй жагына келдим, чыгып кетет уже. Азыр видеодон алыстабаңыздар, бардык кызыктын баары кылдыда туугандар. Лайктан басып күтүп туруңуздар. Как раз чыгып калды. Салам алейкум. Салам алейкум. Нормально. YouTube уже тартып атам досум. Ассаламу алейкум туугандар. Сен уктап калыпсыңбы? Кечээ күнү бир аз иш чыгып, ошого бир аз уктап калдым. Ошо будильникке да тура албай калдым. Мен сен чалганда чыгып. Биз ишти баштайлы анда. Буюрса бул жактагы адамдар күтүп атат. Альберт YouTube каналына салам алейкум деп кой. Ассаламу алейкум, Альберт YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерге зарян айтып кетейин. Лайк басып коюңуздар, там комментарий по полный жазыңыздар. Бүгүнкү күндө мен Альберт атайын чакырганын себеби сиздерге доставкада боло турган нерсени чыгарабыз. Бүгүнкү будний күн, мисалы бүгүн кайсы күн? Вторник. Вторник канча саат канча болду? Так, вторник саат, среда саат 14:27. 14:27. Мына мисалы 3:30-2:30да баштап атабыз. 2:30 3 деп коелу, грубо говоря. 3 баштайбыз достор. Примерно саат 9-га чейин иштейбиз. Канча сом иштесек болот. Доставка чисто экспресс да? Да, экспрессте. Курьерден бөлөк тамак болуңуз, чисто экспресс иштейбиз. Машинаңыз ошого ылайыктуу, бензин эконом. Анан туугандар, эң самый главный вещь, биринчи очередь сактыкка кордук жок дейт. Каждый посылканы текшеребиз, чтобы наркотик болбош керек, жана мошенниктерге попал болбош керек. Ушул это самое главное. Мен угушумча, мисалы мен көп иштеп көргөм да, ар бир неделеде 2 жолу иштейм. Көп попал болуп калат. Поэтому бүгүнкү күндө если болуп калса, сиздерге сонунда контент болот еще. Давайте алдан көрүшкүчө достор. Салам алейкум. Так, достор, сиздерге азыр бизге кызмат кылып бере турган машинаны көрсөтөлү. Spark достор, объем 1.3. Менде негизи мындай машинадан 3 бар. Экөөсүн уже мен кыргыз биякта мигрант туугандарга сдавать эткем. Үчүнчүсүн өзүм по делам, и вот будний күндөрү когда акча азайып баратканда, же болбосо иштеп коесуң. Да, иштеп коем. Мына достор, өзү көргөндө алып турган көрдүңүздөр. Ушул машина менен иштейбиз туугандар, көрдүңүз. Бүгүнкү күндө ушул машина бизге буюрса кызмат кылып берет достор. Андыктан бул машинада негизи көп күндөр өттү. Наркотик болду, там мошенниктер да жолукту. Бүт ушул машина менен бардык. Ал бүгүнкү күндө да ушул машина кызматта. Бүгүн главный ошондойлор жолукпасын бизге. Зарян айтып кетсек, мусорна көңүл бурбаңыздар. Мен аябай бардак айдайм чынында. Ичи. Арты кенен эле экен, 4 киши эле. Да. Ну, артына вообще-то 7-8 отурса болот. Достор, ал эми давайте достор, ишке отуралы дагы, линияга чыгалы, эртелетели, саат өтүп атат, саат. Давай. Достор, буюрса машинага отурдук, эми линияга чыгабыз эми? Да, достор, мындай кылалы, көрсөтүп коем мындайынан. Азыркы учурда мына уже 0, мына Яндекске кирели.
бизде азыр көрдүңүздөр достор, бизде 0. Так, азыркы учурда коэффициенттер кандай болот, вот как раз биздин турган жери. Ну, анча эмес, бирок бисмилля деп баштай берели туугандар. Кеттик анда эмесе. Начать уже. Берет тоже. Ну, менде, если честно, мен көп постоянный болбон үчүн 0. Как-то акча керек, ошондой эле иштеп койгон болбосо. Бирок азыр бизге, конечно, жирный заказдарды бербейт. Аябай элден калган, албай алган эч ким желание жок албаган заказдарды азыр өткөрүп иншалла биз аларды азыр жеткизебиз. Буну карап отурсак болбойт, достор. Сиздер үчүн бат эле. Пока минтип койсок, достор, бүтөт. Достор, иншалла бизге Яндекс байрамы менен деп долгая поездка 1 саат 40 минут экен, 770 примерно 1200. Бисмилла. Машалла, достор, кеттик биздин биринчи заказга. Эмне заказ кени 14 минутта 5 километр дейт. Ну ладно, давайте. Жөн тургандан көрү саат өтүп атат. Да, 4 километр 15 минутта жетебиз. Азыр парк не посылка экенин көрөбүз, Анан дагы Альберто Гос прям жестко текшеребиз, там наркотик жокпу. Альберттин муту иттердикиндей эле болот. Аябай жыктайт. Мен сезем сразу эле. Сразу билебиз, достор. Так что андыктан жактан жолукча. Ооба. Туугандар, биз баштадык эми. Буюрса канча 1 саат канча минут дейт? 40 минут. Да, 1 саат 40 минут, но картада Яндекс алдап коет, примерно 2 саат да, 2 саат. Может акчасы канча болот көрөбүз да. Туугандар, лайктан басып күтүп туруңуздар, буюрса азыр клиентке барганда тартабыз, болушунча биз менен болуңуздар. Туугандар, келдик адреске буюрса. Биринчи точка. Бул жакта Арсен көрүңүздөр. Повышение качества обслуживания, все разговоры записываются. Чалып атабыз, туугандар. Алло. Алло, да. Алло, да, я дико извиняюсь, конечно, у вас тут не отлично от дверь до дверь. Можете вынести, пожалуйста, на улицу, я вас жду. Что? У вас от дверь до дверь нету. Можете вынести, пожалуйста, на улицу, я вас жду. Возле 12-го подъезда. Я не могу от машины выйти. Вот видите, достор, самый наглый адамдар бар. Мисалы, гаранста заказдарда от дверь до дверь жок. Мисалы, 200 сом разница, сволустар, типа, аянып, 200 сом кошпош үчүн, кайра азыр мени кирип, товарды алып чык дейт да. А дверь жок, значит, ал должна бияка алып чыгып, могу жерден бергени. Мен машинадан түшкөнгө да укуктуу эмесмин. От двери до двери. Ооба, туугандар, от двери до двери деген нерсе болуш керек. Обязательно. Анан ошол типа акчасы кичине, бир 200 рубль, 300 рубль айрым болот. Ошого заказ беришпей, ушундай кылышат да, анан өздөрү суранышат да, киргиле депчи. Да, здравствуйте. Ну, как вы что? Это не все. Понял? Шкаф экен да? Да, достор. Көрдүңүздөр бе? Ушинтип айлектен бери даже түшпөш керек. Сейчас еще дагы көтөрүп чыгат. Ну пусть көтөрсүн, тура 200 сом буларга жалко болсочу тура. Анда достор дагы көтөрүп чыгып атат. Коюн, жардам берип коюн. Уят кыз киши бирок, Кыз кишиге жардам бер. Кудай, 200. Мен тартып турайын радно, Жардам бергенде эмне, сен артын ачып эле турат экенсиң? Еще вообще кирбеш керек на самом деле. Вообще. Ичине кирбеш керек бе? Да. Все, да? Все, да? Туугандар, бул жакта 2 коробка. Эң жаман эмес туугандар. Көрдүңүздөр, мына азыр заказ алдык. Мына могул жерден алдык, центрден прям кайсы садаваттан. Кайсы дейт бул жер? Электростар, достор, бул жака примерно 40-50 километр. Коэффициентмен берди, бирок аз коэффициентмен. Канча акчасы көрүнбөйт? Да, азыр да акчасы көрүнбөйт азыр. Биз качан жетебиз, достор? Сиздер үчүн, достор, аябай бат эле минутсек эле өтүп кетиши мүмкүн кадр, бирок биз үчүн, достор, азыр 2 саат убактыбыз кетет. Так что, достор, күтүңүздөр. Поехали баспайсың? Ну пусть платный ожидание кичине олтурсун, достор. Хотя бы от жердикини иштеп калалы. Ладно, уят. Так, азыр кеттик. Алдык посылканы. Все. Карта болот да? Канча убакыт экен? 1 саат 45 минутта, достор, 61 километр. Оле. Машалла, достор. Так что, достор, сиздер менен бир бар болуп жолуккуча, достор. Немесе канча экен поездкасы? На 1 саат 45 минутта поездкасы. Вот поездкасын көрөбүз азыр. Акчасы канча болуптур? Достор, 1945, достор. 1945, Да. Так что, достор, сөздү көп кылбайлы. Сиздер үчүн убакыт бат эле өтүп кетет. Биз үчүн, достор, азыр 2 саат сыгылып тердеп барабыз, достор. Көрүшкүчө. Жолго чыктык, туугандар. Электростайлга боле 1 саат 46 минутта убакыт экен. Канча процент алат болот экен? 1,5 миңдей калабы чыкса? 1,5 миңдей калат, 1,5 миңдей калса нормально. Бул экономичный машина, бензин ичпейт. Арсен өзү водитель мына. Анча-мынча бензинди көп болсо, суу куйсак да жетип алабыз.
Буюрса кетип атабыз. 1 саат убактыбыз калды. 1 саатта азыр болса кирип барабыз. Таштап койдум кезимде, каладым өсүп жаткан сезимде. Жүрөгүмдүн өзү күнүмдү чыгып, аба жетпей жүрүп калдым эзимде. Айсам көңүл сага берилди, акыл саат тартырдым ор жеримди. Чыдайын деп мен аракет кылсам да, чамам жетпей мен сүйүгүм жеңе. Жүрөгүмдү менен бөлүп кеттиң, кубанып сүргүмдү жөлөп чыгып кеттиң. Сүйүүбүздү курган бузуп кеттиң. Буюрса Подмосковга келдик уже почти. Канча минут калды? 19 минут. Бул жак уже токойлор аралап эле келатабыз. Ооба. Аябай көп узак жол жүрдүк. Жолдон дагы кичине бир аз кармап калыптык туугандар. Азыр кайра болушунча эртерээк баралы. Москвага хотя бы бир 2 заказ кылып калалы. Саат 9га чейин, пока коэффициент бир болсо күйөт, либо нет. Будний күндөрү основном күйбөйт. Конечно, бензинге 1000 рубль кетсе 3000 рубль калат да, короче. Мен 500 кетет бензинге, 500. 500 кетет да. Если машинаң аренда болгон болсо, машинага канча берип каласың? 1000 бересиң. 1,5 берип каласың. 1,5 мы? Ошондо машиналарга азыркы учурда 1,5 миң алышат. Ошондо түштөн кийин экөөбүз саат 2де чыгып, 2,5да. Кечки 7-8ге чейин иштеп, получается 2000 таза калат экен да, если арендада болгон болсо машина. А так сага азыр 3000 калат. Кечке чейин иштесең, эртең менен кечке чейин иштесең, 2 эмес, таза 3,5-3 калат. 3,5 тасын төлөбөй, мошенниктер уш сыяктуу иштерден абайлаш керек, главное. Да, эң жаман нерсе. Ошондойлор көп болот азыр. Основном эме болот. Мошенниктерде көп, мисалы, мошенниктер кемпирлерди жашы 80ден 100төн өйдөрөөк адамдар менен сүйлөшөт да. Мен досум барат, ишеничтүү сага лицо барат, чыгып эле просто коробка либо там чемодан берип койсоң болот. А на самом деле андай кемпирлерди основном алдап коюшат. Мен өзүм лично вот живой попал болгом ошол нерсеге. Даже вот когда-то мен подписчиктерим билет, инстаграмга чейин чыгарганмын. 3 күн просто оперлер менен жүрүп, аябай көп убактым кетип калган. Машинке киргем, кемпир, база албаган кемпир чамадан берген, оказывается чамаданын ичинде 600 миң акча болгон экен. Мен машинке жаш балага эле алып барып бергенмин. Ойчу? Да, поэтому менде заказ подтвержден болгон, принят и завершить заказ болгон, поэтому менде доказательства бар, то что я курьер дегенчи. Ошон үчүн чыгып кеткен. Да. А если мен менен заказ отмена кылып кое берейин, сага акчаң Яндекс процент көбүрөөк алып коет, поэтому отмена кылсак албайт дейт. Ана, о, давай, спасибо, брат, за понимание допоздно, но бирок ушундай ситуацияда сен доказательствоң жок, и кеттиң 2-3 Өзүң камалдың да? Конечно, естественно. Ошон үчүн туугандар, доставкада иштеген мекендештер абайлап ушундай нерселердин тонкостьтарын карап иштеңиздер туугандар. Бирок жумуш жакшы. Жумуш жакшы на самом деле. Основном ночь наркотиктерди берет, кантип берет. Основном доставкаларда мындай пакет болот, типа если ичине салып коет, дары, как обычно жагандай капсула болот го, капсулалар салып коет и мындай отпечаток болот. А на самом деле курьердин укугу бар, когда алып атканда мен текшерем депчи. Эгерде сени аштыртпаса, значит ал наркотик. Жолдо баратасың, спокойно пакетин жырт, кара. Кайра неме болду? Просто бир жерине эле кылчытып коет, мына клей-плей жармаштырып эле капсула эле сыяктуу. Болду. Аны ал электе карай албайсың да? Жок, аны негизи ал электе либо клиенттин жанынан карашың керек. Либо если жыттанып отурган болсо, сен какие ачып эле текшересиң. Сен укугуң бар, кармалсаңса эч ким жардам бербейт да. Бизде кыргыздарда биякта деле таксистерге через такси бергендерден болду эле го. Алып барып берген, гаи алып барып берген. Потому что машинанын ичинде температура бар да, а наркотик жыттанып кетет, сразу жыттанат. Ар бир нерсени жытып алат. Ошон үчүн туугандар, ошолорду карап иштеңиздер. Биз заказга жетип калдык уже. Азыр берип, завершить этип, кийинки заказды ала алабыз уже туугандар. Да, достор, сиздер үчүн сразу, а биз үчүн долго, достор. Ой. Жолуккуча. Почти 2 саат жүрүп келдик. Туугандар, буюрса Москвадан 2 сааттык жол жүрүп, уже доставканы жеткиргенде келдик, туугандар, уже точкага келдик, уже завершить этебиз азыр. Азыр уже клиентти күтүп атабыз, чабып атабыз. Наберите добавочный номер. За повышение Чабып качества атасың уже? обслуживания все разговоры записываются. Му немесиндеби? Бияка айылдагыдай эле го. Завод окшойт, да? Слушаю. Алло, здрасте. Мы вот Здравствуйте. подъехали уже доставку. Куда именно? К базе или? К базе, да, уже какой корпус здесь? Заезжайте на территорию под шлагбаум 386, да, что ли?
Да, уже мы тут уже. Да, с левой стороны под лестницей дверь. Черный. Куда вам нужно все это? Черный, да? Конечно, дико извиняюсь, у вас тут одвер нету, поэтому может кто-то подойти и забрать товар. Хорошо, Всё, делаем. ждем Да, вас. подъедет к- Да прямо вот возле, прямо, слева. как вы сказали, вот черной дверь стою, прям рядом. Не мог уже, это уже поближе стоит. Хорошо. Все, ждем вас. Иттерди көрдүңөр туугандар, ар жагында бир ит бар экен. Олейм. Заказ бертабыз уже. Заказды бердик эми бул жага. Завершет. Завершит. Хотя ожиданияга кошулса керек эми. Опа. 2017 за ожидание менен. Все, Тема? достор. Эми бул жерден азыр попробуем. Заказ алганбы? Нет. Домой базабыз. Домой емес бизге. Прям по делам керек. Прям Москванын ортосуна коюп койбуз. Да, если заказ берсе, папуча алып кетебиз. Если заказ бербесе, Кудайдын жазганы. Кеттик туугандар ошо менен. Кетебиз, достор. Так что, достор, биз эми азыркы учурда өтө шашылыш түрдө максимально барабыз. Едәбир жолу 2 заказ кылып калабыз. Если коэффициентин болсо 1,5 3000ден. Но эми Альберттин ою жакшы болсо, менин ишим түз болсо, иншалла бүгүн 5-6 миң иштейбиз. Түштү жаңы. Впереди камера на разведку. Так, да, достор, бизге азыр коэффициент менен түштү окшойт. Ами, достор, прям Кудайга деле үйүнүбүз жеткен экен, жакшы жерден түштү. Биз специально атайын по делам койдук, достор. Бүгүнкү күндө бизден 2 заказ эле кылып калдык, потому что кайра келгенде 2 саат жүрүп калдык. Кеч кирип кетти. А мен келинчегимди жумуштан алып чыгыш керек, ошон үчүн мен жумушту токтотушка туура келип калды. Поэтому, достор, азыр буну жетсек, общий счетту көрөбүз. Бүгүнкү Аллага шүгүр. А дверь, за дверь жок да, и 5 подъезд деп жазып коюптур. Либо азыр барсак болуп күтүп атат жашнакай. Вот как нормальный адам болупчу. Либо чалат просто, ну, деп код берем, кир дейт да. Если азыр кире турган болсом, айтам атаңдын как башы деп элечи. Туугандар, бүгүнкү күндүн эсебинен экинчи заказыбыз. Анан биз өзүбүз көрдүңүздөр 3тө чыгып калдык демеге жумушкачы. Анан негизи доставкага эртең менен эрте чыгып, ошо экспресске иштесеңер болчу да экен. Мындай жумуш жакшы эле болот экен туугандар. Күндө 5000 жолу эле иштеп койсок болот экен да. Да, азыр достор көрөсүздөр, 2000 менен барсак, примерно бүгүн 3,5 либо да 3,5. Мо канча берет билбейм, бирок мо точно азыр 1500 точно берет. 1500 барбы? 1500 бар. Бул жагы эм кат туугандар, келдик уже Москвага. Доставкага келдик. Арсенбай бул жакта. Доставка салынат. Да, конечно, можно. Туугандар, доставканы алтабыз, уже экинчи доставка. Буюрса канча экенин көрөбүз азыр поездкасы. Все, давайте. Поехали на басчы, да? Канча экенин. Так, достор, на самом деле, тут весь вообще около 100 килограммдай, но на самом деле доставкада по правилам вообще 15 килограмм болуш керек. А бул жерде мен отказ кылсам болот, вот такой коэффициентте никак. Даже бетинен өпсөм болот. Так получит. Сейчас давай бир чыгып кирели. Я думаю, 1500 берчи. Кудай. О, 1442. Я же знаю, родной, я же знаю. Мы сегодня заработали. Знаешь, как пятница. Так что, ну что, давайте поехали дальше и будем там посчитать общую сумму у нас, сколько там вышло. Всего лишь 2 заказ кылдык, всего лишь 2 заказ. Это нормально. Иншалла, да. Эгер достор ушул видеода да жакшылап лайк басып, видео базып эме кылсаңыздар, достор, пятница күнү Альберт экөөбүз еще раз тартабыз. Пятница күнү өлө заказ көп болот. Планды иншалла 15 миң реально коебуз. Болсучу эртең менен 6да баштасак. Ит туруп үрөлегинде, жала элегинде иш баштасак, досум, иншалла. Ошондо башталат да. Чота доставка экинчи эле заказ алып кетип бардыбыз. Биринчиси 2000 канча болду? 2042 болду. 2042. Бул болсо 1400. Ошондо 3400% менен 3000 алат экен да таза, э? Да. 3000 алат экен туугандар. Болбосо 2 эле заказ 3тө чыктык өзүбүз. Нормально нерсе экен. Эшик тараң кетти, биягында Арсенбай берип атат. Диян көтөрүп коеюн ба? Уже эшик кичирип кетти туугандар. 24 апрель саат 20:26 болду. 3401
бүгүнкү 2 заказ менен. Получается биз келатып дагы InDriver'ден заказ алганбыз. Телефонубуз өчүп калды, достор, тарта албай калдык. Мына 1650. 24 апрель, мына 1650 плюс кошобуз 3000га 4000, 5050. 5050 иштедик, достор, бүгүнкү күндө. 5050 болду, э? 5050 общийда, грязныйда. Мындан бөлөбүз. Бул таза, который проценттен чыккан 5050. 1,5 беребиз. Бензин куйдук, 600, 700га куйдук. Получается бизге канча 3700, 3800 калып атат. Нормально. Это вообще пушка. 2 заказ, 3 заказ. 3 заказ. Так, достор, бизде заказды азыр бердик, бир аз күттүрүп койду. 1436, достор. 1436. Да, ал эми достор. Күн бүтті. Бүгүнкү күн менен достор бүтүрдүк. Ал эми иштерим бар, мен дагы азыр албетте дагы үйүнө таштап, видеону сиздерге монтаж кылып даярдайт. Эгерде ушул видео жагып дагы лайкты көбүрөөк басып, комментарий жазып колдоп койсоңуздар, пятница күнү эртең менен 6-дан баштап кечке чейин 15 минут помптун барабыз. Аябай кызык болот. Ооба, туугандар, бардыңыздарга ассаламу алейкум. Бардыңыздардын иштеген ишиңиздерге ийгилик, туугандар, акчаңыздар жугуштуу болсун. Буюрса экспрессте бүгүн 2 эле доставкаларга чечип калдык. Неге дегенде дальний поездка берип койду туугандар, ошого көп бияктан көп заказ алып алдык. 2 эле заказ кылдык болгон. Анан буюрса пятница, Арсен айтып атат, пятница жумуш жакшы болот. Ошол күнү иштесек көбүрөөк акча иштейбиз деп атат. Может, ошол күнү лайктан басып ушул видеобузду топко чыгарыңыздар. Буюрса пятницада иштеп сиздерге кандай болот, кандай приключение болот, бардыгын көргөзүп бергенге даярбыз туугандар. Бардыгыңызга ассаламу алейкум.